Биздин коомдо, биздин мамлекетте экономиканы кантип өстүрөбүз? Кустурабызбы? Же болбосо мамлекеттик ишканаларды ачабызбы? Кандай кылабыз? Биздин мамлекетте, биздин коомдо кустуруу болбойт. Анткени баарыбыз мына кече жакында эле атуу баштуу байкебиз деле айтты. Кустуруу бул жакшы сөз эмес. Кусумду деген жакшы сөз эмес, негизи эле түшүнүк эмес. Биздин коом кусумду менен багынбаш керек. Тилекке каршы бизде ошондой кубулуш болуп кетти Кыргызстандын акыркы бир нече. Кусумду менен эч кимди бакпашыбыз керекпиз. Бирок ал сөздү туура эмес колдонуп алдык. Биз коррупция менен каршы күрөшүү деген сөздү айткыбыз келди. Ошентип айтышыбыз керек болчу. Жана уурулар уурдаганын кайра ордуна келиш керек болчу. Биздин коомдо уурулар болбош керек. Жана болбойт. Эмнеге болбойт? Анткени бизде биринчиден ошо коомдун ичинде биз ылдыйдан өйдө түртүп келатпайбызбы? Ар бирибиз ошо бири-бирибиздин башка кызыкчылыктарыбыз, ар түрдүүлүктөрүбүздү сыйлап, урматтап өскөн коом катары биз бирибиздин оокатыбызды бирибиз уурдап алган коом болбошубуз керек. Бирөөнүн оокатынын эсебинен мен байып кетейин, мен семирип кетейин деген коом болбошубуз керек. Андай боло албайбыз да. Анткени андай болчу болсок дароо кошунабыз, баарыбыз бирип калабыз, анда биз ал коомдон кууп чыгылышыбыз керек. Так баса ошо байыркы гректерде так ошондой болгон. Остракизм деген нерсе болгон. Эгер ушундай жаман коомго каршы аракет кылсаң, алар кууп жиберген. Шаардан чыгарып. Шаардан чыгарып сен коомдон чыгасың, сен коомго мүчө боло албайсың деп. Ошол сыяктуу бизде андайга орун болбош.